Бүгүнкү биздин көтөрө турган темабыз гастроскопия жана колоноскопия. Сиздин назарыңызда дарыгерден бир кеңеш подкасты. Бүгүн биздин коногубуз Ниязов Калыс Анарбекович. Эндовидеохирург, эндоскопист. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы. Калыс Анарбекович, сиз менен уже бир жолу баарлашканбыз. Эми ошол эле эндовидеохирургиянын бир уландысы деп коебузбу? Гастроскопия жана колоноскопия. Кыскача айтканда, гастроскопия деген эмне? Же болбосо гастродуоденоскопия деген эмне? Анан колоноскопия деген эмне? Саламатсызбы. Бүгүнкү күндө гастроскопия менен колоноскопия бул изилдөөнүн алтын стандарты деп эсептелет. Гастроскопия деген бул эмне? Гастроскопия бул камераны, то есть эндоскоп деп коебуз, оостон салып, кызыл өңгөчтү өтүп, ашказандын өтүп, 12 илчекти ошолорду көрүп диагностикада кылсак болот. Эгер проблемалар болсо, полип болобу, ар кандай новообразованиялар болсо, аларды диагностикада кылсак болот, дарыласак дагы болот. Колоноскопия болсо, бул көтөн чучуктан эндоскоп кирип, жоон ичекти бүт отделдерин көрүп, изилдеп, керек болсо ошол эле полиптерди алып кетсек болот. Бул азыркы күндө бул алтын стандарт деп эсептелет. Анткени биз ичинен кирип туруп, ошол эле слизистый оболочкада проблемаларды көрөбүз. Азыр эндоскоптун да түрлөрү болуп атат. Алар деле өнүгүп келатат. Ар кандай режимдери менен баарын көрсөк болот. Мурда колоноскопия, гастроскопия өнүгүп электе ашказан менен жоон ичегини кантип көрчү эле? Эми эндоскоп жок учурда буну рентген менен карашчы, контрастты ичирип, ошол контраст менен рентген ашказанды карачы, бирок бул методиканын мындай сүрөтүн сыртынан эле карачы. Ичинде бир нерсе болсо, аны эч нерсе кыла албачы. Ошол эле иригоскопия деген мурунку учурдан бери азыркы күндөрдө эле колдонулат, бирок анын өзүнүн показаниялары бар. Кээ бирде аны колдонсок болот. Ошон үчүн салыштырсак, мурунку методика менен азыркы эмнеси жакшы? Биз ичинен кирип проблеманы көрсөк, ошол эле жерден чечсек болот. Эми эски учурда, эски медицина деп койсок болот го дейм. Анда мындай атайын бир каша жеп туруп, анан ошол ичиге жетип, анан могу ашказандын баарын мындай оорогондон кийин анан рентген тартканда көрчүбүз, ошо эмдары кандай болуп калды. Же болбосо ушу иригоскопия ошондой эле рентген контраст менен жасаган да. Азыркы учурда сиз айткандай алтын стандарт болуп, ушул гастроскопия анын ордуна келди. Анан андан кийинки этап деп койсок болобу? Андан дагы бизден да, мисалы үчүн бизде жок болобу, башка мамлекеттерде андан дагы башка ыкмалар барбы? Ишегени көргөн. Ооба, азыркы учурда капсульный эндоскопия деген бар. Ал нерсе дагы жакшы ыкма. Негизи мындай ичеги абдан узун болот. Бизде ошол кызыл өңгөч, ашказан, 12 илчекти биз көрө алабыз. Мындай бизде жоон ичек бар, анан как ичке ичек. Ошол ичке ичек ал азыркы күндө эндоскописттер үчүн ичке ичек мындай слепой зона деп коет. Анткени ал узун, ал жака бир да аппараттын узундугу жетпейт. Жоон ичекти биз колоноскопия менен көрөбүз. Ошо жоон ичекте сокур ичек, мындай восходящая кишка деп коет, поперечно-ободочная кишка, нисходящая, сигмовидная, прямая кишка деген ошо сегменттери бар. Ошо отделдерин бүт көрүп алабыз. Изилдесек болот. Бирок ичке ичек ал узун, ал жака аппарат жетте турганы жок.
ошол капсульный эндоскопия жакшы мындай заманбап ыкма. Ошол биздин слепой зонаны көрүп изилдеши мүмкүн. Бирок эндоскопияга салыштыруу анын дагы өзүнүн минустары бар. Ал жөн эле карайт. Полип болсо эчтеке кыла албайт. Же ткань биопсияга ала албайт. Мындай бизге образец керек, гистологияга. Биз көрүшүбүз керек. Эмне ткань өсүп атат, мындай доброкачественный же злокачественный ошолорду такташыбыз керек. Ал капсула жөн эле өтөт, карайт, сүрөттү көрсөтүп берет, өтө берет. Анан заң менен ошо чыгып кетет. Ошо бүт отделдерди көрүп берет, бирок ошол тилекке каршы тканьды образецке ала албайт. Же полип болсо аны түйүнөн кесип ала албайт. Өзүнүн чектөөсү бар, Өзүнүн чектөөсү бар. Андан дагы заманбаптар барбы же пока азыр ушу капсульный эндоскопия? Азыркы күндө ошо капсульный эндоскопиядан жаңы нерселер азыркы күндө жок. Эми ошон үчүн эндоскопия азыр алтын стандарт деп эсептелип атат. Түшүнүктүү. Эми эндоскопия деп турган болсок, жанагы гастроскопия жана колоноскопия. Кайсы илдеттер учурда биз ошондой изилдөөлөрдү жасайбыз? Эмне болгондо жасайбыз? Эми ошо гастроскопиянын өзүнүн показаниялары болот, колоноскопияныкы өзүнүкү да. Мисалы, ашказан боюнча гастроскопия бизде көрсөтөт. Ашказандын оорулары болобу, 12 илчектин оорулары болобу, кызыл өңгөчтүн оорулары болобу, ошол нерселерди биз көрөбүз. Бул мисалы жара, язва деген. Эрозиялар, рефлюкс деп коет. Ашказанда 2 клапан бар. Өйдөңкү клапан, ылдыйкы клапан. Ошол нерсе эгерде ылдыйкы клапан иштебесе, 12 илчектен өт ашказанга заброс болот. Ал нерсе рефлюкс дейт. Ошон үчүн көбүнчө бейтаптар айтатындай. Оско ачуу нерсе келет дегендей, өт кусам дегендей, ошол рефлюкстун белгилери. Азыркы учурда көп биз диафрагмальный грыжа деген нерселерди да таап атабыз эндоскопияда. Бул ашказан негизи кызыл өңгөч менен кошулган жагы, ал жакта да клапан бар. Ал жак ашказан менен кызыл өңгөчтү бөлүп туруш керек. Анткени ашказанда кычкылдык бар. Кызыл өңгөчтө ал нерсе болбош керек. Ошон үчүн ашказандын ички оболочка, слизистый деп коет. Анан кызыл өңгөчтүкү алар такыр башка. Ошол клапан, өйдөңкү клапан иштебегенде кычкылдык көп учурда, көп убакыт заброс болуп турса, бул нерсе кызыл өңгөчтүн ракка алып келет. Ошо отдаленный результат это ошол рак пищевода деп коет. Ошон үчүн бул нерселерди биз такташыбыз керек. Эндоскопия учурда биз аны көрө алабыз. Көп бейтаптарыбыз бар. Ким жүргөн мурун ошол өпкө жак ысып жүрчү эле, мындай тамак ичкенден кийин кекирип көп эле жүрөм, тамак өйдө оско келатат. Бейтаптарыбыз бар, ким бут кийимди кие албайм дейт. Тамак ичем, кичине эңкейсем эле оско кайра эле баары келет. Же тамак ичкенден кийин жарым саат, 1 саат жата албайм дейт. Жатса эле өйдө көтөрүлөт. Бул эмненин белгилери? Ошол өйдөңкү клапан кармабайт. Ошол жакты биз эндоскоп менен көрсөк болот да. Эгерде жара болсо, жара канаган учурда бейтаптар айтат, заң кара болуп баштады дейт. Ошол кара заң болсо дагы бул гастроскопияга өтүш керек деген белги. Ошо бул канайт. Кан ошол кычкылдыктын кислотада ошол кан тийгенде ошол карарып кетет. Карарат. Эмете мындай разложение гемоглобина ошол кара болуп, ошол заң кара болуп чыгат. Ошондой эле колоноскопия боюнча показаниялары, белгилер бул мындай бейтап себепсиз арыктап баштаса, ошондой эле заң кара болгондо, же көп учурда бейтаптар чоңго бара албай кыйналса,
ошо заң менен мындай ириң аралаш андай нерселер чыкса, ошондо жоон ичекти көрүшүбүз керек. Же бейтаптарда мындай онкологиянын генетический предрасположенность дегени бар. Бизде бейтаптарыбыз бар, кимде биз сурайбыз. Ата энеңер мурун эмне менен ооручу эле, чоң апаларда мурун ичеги менен проблемалар бар болчу эле. Анан ошо бейтаптар бар, кимде мисалы атасы же чоң атасында ошо жоон ичегинде шишик болуп, ошодон ошо менен ооругандарда балдарында да табабыз да андай нерселерди. Ошон үчүн мындай диагностика катары, профилактика катары текшерилип туруш керек. Эми дагы бир ошону кайталап кетсек, эгерде гастроскопия дей турган болсок, бул деген ичи мындай тамак ичкенден кийин мындай оозуна бир кычкыл келип, же болбосо тамак ичкенден кийин ашказаны толуп турган убакта эңкейгенде мындай оозуна кайра келаткандай сезимдер пайда болсо, анан ичинде мурда көптөн бери эле мындай гастрит же болбосо язвенная болезнь деген диагнозуңуз бар болсо, зарна болсо, анда сөзсүз түрдө күтпөй дароо эле көрүнүш керек экен. Гастроскопия ушул учурда биринчи изилдөө болуп эсептелет экен. Эгерде колоноскопия тууралуу сүйлөшүп турган болсок, арыктай турган болсо, адам өзү белгисиз эле себептерден эле арыктап атса, же болбосо ата энесинде же жакын туугандарында мурда онкологический оорулар пайда болсо, анда ошондо күтпөй эле жакшы болуп, өзүңөрдү жакшы сезип жүрсөңөр деле келип колоноскопияны өтүп коюш керек. Бул изилдөөлөрдү биз деген төрөлгөндөн баштап эле өтө беребизби, же бир убакытка жеткенде өтөбүзбү? Мисалы үчүн 40 жашка же 50 жашка жеткенде өтүшүбүз керекпи? Сөзсүз түрдө. Сөзсүз түрдө ВОЗ деген Всемирная организация здравоохранения бизге рекомендация берет. 45 жашка келгенде сөзсүз баары колоноскопия өтүш керек. Элдин баары, эч кимге карабайт, эркек, аял. 45 жаш келдиби, баарын текшериш керек. 45 жашта биринчи колоноскопия, биринчи скрининг деп коет. Өтөт, баары таза болсо, 5 жылда бир өтүп турат бейтап. Же мисалы биринчи ошол скринингде полип болобу, же бир нерсе болобу проблема болсо, биз ал жакта эми диагноз карата көрөбүз да леченияны. Анан жыл сайын, если проблема биринчи скринингде чыкса, жыл сайын колоноскопия өтүп туруш керек, контролдош керек, кандай болуп атат. Если ошо биринчи 5 жылдын ичинде скринингдер жакшы таза эле чыкса, ошондо эле кадимкидей эле баары 5 жылда бир өткөндөй эле ошол эле режимге кайра эле өтөт. Ошон үчүн контролдоп туруш керек. Гастроскопия боюнча эми мындай да. Гастроскопия андай строгий эмеси жок. Режим ал жакта көбүнчө билебиз, студенттер язвенный болезнь деген нерселер менен эми проблема болсо ошондо келишет да. Ушундай показания болсо. Түшүнүктүү. Колоноскопияга бир аз мындай кылдаттык мамиле жасаш керек экен. Анткени ушу онкологический оорулар акыркы учурда өнүгүп атат, чоңоюп атат, технология өнүгүп атат. Ошондуктан биз эмелерге мындай электромагнитный излучение деп ошого жакынбыз, ар кандай зыян тамактарга жакынбыз, абабыз начар, экология начар. Ошондуктан онкологический оорулар, заралдуу шишиктер өнүккөнүнө жараша биз ушу колоноскопияны өттүрүшүбүз керек экен. Анан Кыргызстанда ошондой программалар барбы? Мисалы үчүн ар бир адам 45 толгондо поликлиникага барып ушундай өтүп керек, же скрининг деп коебузбу, Негизи ошол бизге ВОЗ ошол рекомендация берет, бирок эми элди мындай насильно текшерип мындай айта албайбыз. Обязательно келгиле, биз рекомендация беребиз. Өтөсүңөр, эми ким өтөм дегендер келет. Эми тилекке каршы баары андай укпайт да ал нерсени. Гастроскопияга бизге эрте эле келишет, эртерээк. Эми ашказан менен проблемалар бул мындай көп эле адамда табабыз. Ошон үчүн бизде 17 жаштагылар келет, 45 жаштагылар келет, андан да
70-80 деле келишет. Бул рекомендация. Мисалы Кореяда аларда программа бар обязательно. Ал жакта работодатель, жумуш берүүчү обязательно 30 жашка чыкканда колоноскопия өткөзөт, гастроскопия обязательно сөзсүз түрдө мындай текшертет. Ал нерсе мажбурлайт, бүт жумушчуларын. Ошон үчүн бизде деле ошо медосмотр дегендер бар. Эми ал нерселерди өчүш керек. Бирок бул нерсени бизде государственный организациялар иштегендер, алардыкы мындай медосмотр жыл сайын деген нерсе бар. Бирок мындай частниктер, эми ким өзүнө иштегендер, алар ошол рекомендация катары эле калат да, алар өздөрүн текшерем десе, текшерилет, текшерем десе эми. Түшүнүктүү. Чоң рахмат. Анан бул бир гана диагностика катары колдонула турган ыкмабы же ошол эле кезде биротоло кесип алып салып же лечение кылып койсо болобу? Азыркы учурда оперативный эндоскопия деген өнүгүп келатат. Ошон үчүн полип болобу, андай нерселерди биз сразу эле ошол эле учурда кесип кетсек болот. Алып салабыз. Бирок бүт полиптерди алганга деген, баарын ала албайбыз дейт. Ал жакта бизде режимдер бар, ар кандай режимдер. NBI деген нерсе бар. Биз көрөбүз. Полип, если эгерде мындай көрүнүшү жакшы болсо, мындай доброкачественный десе, аны алсак болот. Кээ бирде болот. Мындай злокачественный форма деген ал нерсе сразу көрүнөт. Андай нерсени только операция менен алыш керек, анткени биз көрүшүбүз керек, билишибиз керек түйү кандай өсүп атабы, мындай жакын турган органдарга өсүп кеткен жокпу, андай нерсе биз ошо түйүн билбейбиз да кандай болот. Биз эндоскоп менен ичине кирдик, карадык, мындай полип турат. Биз аны мындай оценка кылабыз. Если риск мындай злокачественный болсо, аны биопсия тканди алабыз. Для мындай гистологический подтверждение деп коет. Анан КТ с контрастом бар, мындай томография менен көрөбүз. Лимфоузелдер кандай, мындай аларга дагы распространение барбы, мындай соседний органдарга өсүп баштадыбы, баштаган жокпу, ал нерсени такташ керек. Анан ошодон кандай операция болот, операциянын түрү да зависит этет. Ошонун баарын тактагандан кийин операцияга маселеси чечилет дегендей. Түшүнүктүү. Бул бир гана диагностика эмес экен. Ошол эле кезде керектүү, мисалы үчүн кан атса, ошо канды токтотуп койсоңор болот, же болбосо бир полип болсо, кооптуу эмес болсо алып койсоңуз болот, же бир жерде жамап койсоңуз болот, Ошондуктан бул ушул керектүү. Кээ бир учурда даже мисалы үчүн заң менен кан чыгып аткан учурда деле ошо колоноскопия менен кирип туруп эле ошолорду бүтөп койсо болчудай ыкма экен. Өзүңөрдүн пациенттерге боло турган кеңештериңиз барбы? Мисалы үчүн гастроскопия же колоноскопия тууралуу эмне деп айтат элеңиз? Эми белгилер болсо, убакытты жоготпой, өз убагында обследование өтүп туруш керек, изилдөөнөр. Анткени полип бул потенциальный рак деп коет. Мындай келечекте полиптер жаман түргө өтүшү мүмкүн. Даже биз башында көргөн доброкачественный болсо, убакыт өткөн сайын мындай злокачественный форма өтүшү мүмкүн. Ошон үчүн канча эрте келесиңер, ошол полипти алып, эми канча эрте келесиңер, ошончо врачтарга да жеңилирээк, сизге да жеңилирээк болот да. Эми ранняя диагностика ошону такташыбыз керек да. Чоң рахмат. Дарыгер, чоң рахмат, урматтуу көрүүчүлөр. Эгерде сизде ушул подкастта калган дагы сурооңуз бар болсо, же болбосо айтылбай калган суроолор бар болсо, анда алдына жазып кетсеңиздер болот. Эгерде сизде чоң заарага барганда заңыңыздын үстүндө бир кызыл кан пайда болгонун көрсөңүз, же болбосо заңыңыз кара болуп атса, же болбосо ичиңиз катып атса көп убакыттан бери, анда сиз ушул илдетти көпкө чейин созбоңуз. Сөзсүз түрдө дарыгерге барыңыз. Бир гана ушул Бишкекке келгиле же бизге көрүнгүлө деген чакырык жок.
өзүңүздүн эле бара турган жериңизде, мисалы үчүн жашаган жериңиздеги эле поликлиникага барыңыз. Ошол жерден эгерде чече турган болсо, ошол жерден эле сиздин сурооңузду чечишет. Чечилбей турган суроолор болсо, анда территориальный больница бар, ошол жака барасыз. Аякта чечпей турса, областной больница бар, областнойго барасыз. Аяктан чечилбей турган болсо, анда республиканский бейтапканаларга барып, ошол жерден сиздин илдетиңизди чечсеңиздер болот. Эгерде сиз өзүңүз жеке биздин коногубузга, дарыгерибизге келе турган болсоңуз, анда биз өзүнүн баракчасын белгилеп кетебиз. Сиз сурооңузду узатсаңыз болот, биз сиздин сурооңузга жооп бергенге аракет кылабыз. Анан өзүңүз бияка келип көрүнөм дей турган болсоңуз, анда Кортекс медициналык борборуна келсеңиздер болот, көрүнүп, дарыланып кетсеңиздер болот. Чоң рахмат. Рахмат.